Кыргызстан Максим Бакиевди жазага тартуунун жолун тапты. Качкан президенттин уулу Англияда жүрсө дагы соттолот деген ишеним пайда болду. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Бирок өлкө башчы Максим Бакиев жазага тартуу боюнча кандай иштер жүрүп жатканын мамлекеттик сыр деп ачыктаган жок. Эң башкысы мүмкүнчүлүк пайда болгонун аны Кыргызстан колдон чыгарбайт деп ишендирди. Бул жолу Максим Бакиев жазадан кача албаарын кошумчалады. Президент Алмазбек Атамбаев бийликти тынч жол менен өткөрүүгө кепилдик берди. Бул тууралуу өлкө башчы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, эгер кимдир бирөө шайлоодон пайдаланып чыр чыгаруу аракетин көрсө, жазасын алат. Ошондой эле президент шайлоонун жыйынтыгы кандай гана болбосун, тааныларын, бюллетендерди мыйзамдуу жол менен санап, ачык шайлоо өткөрүүнү убадалады. Президенттик шайлоодо адамдын жүзү дагы идентификацияланат. Бул тууралуу Инфоком ишканасынан кабарлашты. Адистердин айтымында, жаңы технологияны колдонуу менен добуш берүүгө келгендердин кезекке турганы азаят. Өткөн шайлоолордо манжас аркылуу идентификациядан өтө албагандар болуп, добуш бере албай калышкан. Мындан улам эми бармактын жардамы менен биометрикалык маалыматты табылбаса, адамдын жүзү аркылуу өткөрүлөт. Балдардын тамагы боюнча улуттук борбор керек. Мындай пикирин саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев балдардын ашканасы ишканасына барган учурда билдирген. Азыркы абалды жакшыртуунун жолун ойлонушубуз керек. Биз мындай артта калган шарт менен балдардын келечегине кам көрө албайбыз, деди министр. Бишкектеги балдардын ашканасы мекемесинин башчысынын айтымында, учурда ишкана күнүнө 2,5 миң адамдык биолак, быштак жана башка азыктарды өндүрөт. Аталган ишкана 12 миң адамдык азык өндүргөн учурлары болгон. Азыр жабдыктарынын баары эскирип, четинен иштен чыга баштады. Балдардын ишканасы күнүгө 27 үй бүлөлүк медициналык борборлорго тамак жеткирет. Өкмөттүн буйругу менен бюджеттен капиталдык салым катары жол курууга 1 миллиард 330 миң сом каралган. Анын ичинен балыкчы Тамчы Чолпон Ата автоунаа жолун реконструкциясы үчүн 5 миллион сом акча бөлүнүп берилди. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигинин материалдарында айтылат. Ал эми балыкчы Корумду жолун реконструкциялоодо Бостер айылынан Корумду айылына чейинки аралыктын асфальты толук алынып салынган. Учурда бул тилкеде иш бир нече күндөн бери жылбай турганын жергиликтүү тургундар билдиришүүдө. Жолдун бети толугу менен алынып салынган. Андан кийин анда жаан-чачындан улам арык чөнөктөр пайда болуп, унаа менен жүрүү өтө кыйынга турууда. Ал аралык түрттүлүп, тегизделип дагы коюлган эмес. Айдоочулар аталган тилкеде жүрүүгө дээрлик мүмкүн болбой калганын айтып, арызданышууда. Базар Коргон районунда 100дөн ашуун кожолуктун жана мектеп окуучуларынын жол каттамын жакшыртуу максатында көпүрө курулууда. Курулуш өзгөчө кырдаалдар министринин 2017 жылга карата түзүлгөн атайын алдын ала жана кесепеттерин жоюу иш планы боюнча ишке ашырылууда. Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагынан Таштак тилкесиндеги 100дөн ашуун кожолуктун жана мектеп окуучуларынын жол каттамын жакшыртуу максатында Арстанбап сайына узундугу 24 метр болгон жаңы автоунаа көпүрө курууга атайын техника менен катар жергиликтүү айыл аймак тарабынан күнүнө 20-30 адам жумушка тартылган. Кызыктуу кабарлардан. Кытайда асма поездер сыноодон өткөрүлө баштады. Асман алдындагы поезд аталышындагы өзгөчө транспортты сыноо иштери Шандунтери провинциясынын Шиндао шаарында башталды. Кытайлык компания иштеп чыккан бир рельстүү поезд жерден 5 метрден 10 метрге чейинки бийиктикте асылып, 500дөн ашык жүргүнчүнү ташый алат. Андан сырткары саатына 70 чакырым ылдамдыкта жүргөн транспортко 5 вагондо чиркесе болот. Салмагы жеңил жана катуу үн чыгарбайт. Эске сала кетсек, асма поезд долбоору 20-кылымдын башында эле иштелип чыгып, 1901 жылы Германиянын Вуперталь шаарында пайдаланууга берилип, азыркыга чейин иштейт. Мындай транспортты колдоно баштаган Германия менен Япониядан кийинки үчүнчү өлкө болуп саналат. AQShnын Техас штатындагы Берн шаарынын тургуну Кетрин Рикман өзүнүн Мейзи деген итине ат мингенди үйрөтүп койгон. Ал мындай өзгөчө видеону өзүнүн YouTube каналына жарыялаган. Видеодо көрүнүп тургандай ит ээрдин үстүнө отуруп, тизгинди оозуна тиштеп атты башкарат. Мындан сырткары акылдуу ит аттын чылбырын тиштеп жетелей алат. Бул видеону миңдеген интернет колдонуучулар көргөн. Реал Мадридтин чабуулчусу Криштиану Роналдо салык чырынан улам башка клубка кетээрин жазып чыгышкан эле. Криштиану Роналдо Реал клубунан кетпейт. Бул тууралуу аталган команданын башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан телеканалдардын бирине маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында, учурда атактуу футболчу жайкы эс алууда. Белгилей кетсек, буга чейин Реал Мадридтин чабуулчусу Криштиану Роналдо салык чырынан улам өзүнүн учурда ойноп жаткан футбол клубунан чыгып, жана Испаниядан кете тургандыгы тууралуу португалиялык басылма жазып чыккан. Буга чейин эң көп кирешелүү футболчулардан сап башында турган Роналдуну өлкөнүн прокуратурасы 2011-2014 жылдар аралыгында 700 миң евро өлчөмүндөгү салыкты казынага төлөбөй койгон деп күнөөлөгөн эле.
Белгилүү америкалык сууда сүзүүчү, Олимпиаданын 23 жолку чемпиону болгон Майкл Фелпс 100 метрлик аралыкта акула менен жарышты. Спортчунун акула менен жарышкан видеосу жакынкы күндөрү көрсөтүлөт. Маалыматка ылайык, Фелпс канчалык ылдам сүзгөндүгүнө карабастан, баары бир акула өзүнүн мыктылыгын далилдеген. Себеби акула саатына 40 чакырым жүрсө, суучул болгону саатына 10 чакырымды гана багындырат. Майкл Фелпс ылдамдыкты көбөйтүү үчүн сууда сүзүүдө жардам берүүчү монофинди эки бутуна тагып, коопсуздукту сактоо максатында акула сүзгөндөн кийин гана сууга түшкөн.